Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ulu jaratkan Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Süyüktүү Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavatlar jana salamlar bolsun. Assalamu aleykum urmаттуу mo'min musulmanдар tugandar. Bardığınızlardan orozoңuzdарды Allah Taala kabul kılgan bolsun. Kırgızstan musulmanдар dini başkarması anın fatwa bölümü orozoga baylanıştуу bir kança suroolorgo жооп бермекчи. Ең алгач эле орозо деген эмне? Орозо бул таң аткандан баштап күн батканга чейин жемектен, ичмектен жана ошондой эле өзүнүн никелүү жубайы менен мамилеге баруудан өзүнү кармоону буну орозо деп айтабыз. Балагатка жеткен, акыл эси жайында болгон, орозо тутууга алып кудурети жетип турган инсандардын бардыгы орозо кармоосу парыз жана милдет болуп эсептелет. Эч кандай үзүрсүз орозону кармоого коюу бул күнөө болуп эсептелет жана анын мойнунда тутуп берүүсү өмүрүнүн акырына чейин бул парыз жана карыз болуп кала бере турган Аллах Тааланын парзыдыр. Орозо бул исламдагы эң негизги 5 парыздын бири болуп эсептелет. Dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde jana keremetli Kur'an ayattарында orozonu dаңазалап, orozo tutunun parz ekendigine ügüttөгөн bir kança hadisler kelет. Mına oşol hadislerin bir kançasında orozonun paydaсын баяндайт. Orozo adamды тозоктун отунан сактай турган эң күчтүү калкан жана коргон деп айтат Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde. Demek orozo tutkun adamga Allah Taala tozokton korgonууга insan üçün atayın bir kalkan beret. Oşonduktan orozo karmap jatkanda ar bir adam özünün uşul orozonun faziletini oylap tutsa, aga orozo karmоо orozodogу kıyınçılıklarga abdan ele jеңил болуп калат. Hadis: kim Allah üçün bir gün orozo karmasa, Allah subhanahu wa ta'ala al adamdın yüzün tuzoko 70 yıldık aralıktan alыс kılıp koyat. Bir gün ele orozo tutkan adam tozoktan 70 yıl alыстayt. Muslim rivayetindagi hadis. Hadis. Kimde kim Ramazan ayında orozonu sıylıklarına işenүү menen orozonu karmasa, jana orozoda berilүүчү соотторго үмүт артып туруп orozo karmasa, Allah subhanahu wa ta'ala anın ötkön eski günölөрünün bарын keçiret deydi. Demek orozo karmоо insandın günösün keçiret. Bir hadisi dağı. Hakikatta beyişte bir eşik var. Al eşiktin atı Rayyan dep atalat. Ahirette bu eşikten orozo karmagandar girişet. Bir gana orozo karmagandar gana gire turgan eşik başkalar girбейт. Orozolular kayda dep oşol günü çakırık salınat. Anda orozolular oşol doğuşka жооп berip, mına o eşikten girip bütkөндөн кийин al eşik жабылып koyulat deydi. Demek orozonun urmatına Allah subhanahu wa ta'ala emne kıldı? Atayın beşikleri üçün eşikte atadı. Oşol eşiktin atı, eşiktin atı Ar-Rayyan dep atalatken. Anda mese Kırgızstan musulmanдар dini başkarmasının fatwa bölümüne gelgen orozoga baylanıştуу suroolorgo кезек берсек. Кандай нерселер орозону бузат? Албетте орозону биз жогоруда айткандай эң негизги бузуучу нерселер орозолугун билип туруп атайлап кандайдыр бир нерсени жесе, же ичсе, же ошондой эле жубайы менен мамилеге бара турган болсо орозо бузулат. Мындай жол менен орозону бузуучулук орозону урматтабагандык жана чоң күнөө болуп эсептелет. Мындай жол менен атайлап туруп жеп ичип алса, чыдабастык кылыппы, же болбосо аялы менен мамилеге барып кое турган болсо, анда bir gününe 60 gün kaffara деп коет, казасын айыбын тутуп берүүгө милдеттүү болуп калат. Ал эми орозону бузуучу маселелерге байланыштуу дагы бир канча суроолорго келе турган болсок, тамагына чымын кирип кетсе орозо бузулабы? Негизи орозонун негизги эрежелери боюнча орозодо адамдын ичине алкымы аркылуу кирүүчү нерселердин бардыгы орозону бузуучу болуп эсептелет. Эгер тамагына чымын кирип кетсе, же өзүнөн өзү түтүн кирип кетсе, айлана чөйрөдө көтөрүлгөн түтүн, же болбосо чаң кирип кете турган болсо, муну менен орозо бузулбайт. Эми атайлап туруп кандайдыр бир чаңды жута турган болсо, же түтүндү жута турган болсо, анда албетте орозо бузулуу деп эсептелет. Тамеки тартса,
кальян тартса, орозо бузулабы? Албетте, тамеки тарта турган болсо, кальян тарта турган болсо, орозо бузулат. Жана ошондой эле ушуга окшош эле арча күйгүзүп алып, түтүнүн атайлап жута турган болсо дагы орозосу бузулуп калат. Ошондуктан орозо мезгилинде тамеки тартуудан, кальян тартуудан, ошондой эле арча жана башка жыттуу, түтүндүү нерселерди атайлап жутуудан качууга аракет кылат. Айлана чөйрөнүн баардыгы түтүн болуп калса, аба жутпай инсан тура албайт албетте. Аргасыздан болсо, анда бул оозу ачуучу бул эсептелбейт. Тиштин арасында калып кеткен калдыктар тамактан өтүп кетсе орозону бузабы? Албетте, тамакта калып кеткен, тамактануудан калып кеткен, тиштин арасында калып кеткен калдыктар, эттин калдыгы болобу, же кайсы эле тамактын түрүнөн калып кеткен калдыктар анын көлөмүнө каралат. Эгер ал көлөмү буурчакка барабар болсо, же буурчактан чоң боло турган болсо, ал билбеген абалда аны жутуп алган болсо, анда орозосу бузулбайт деп айтылат. Ал эми чоң көлөмдө буурчактан чоң көлөмдө боло турган болсо орозону бузат, кичине болсо албетте орозону бузбайт. Тиштердеги калып кеткен калдыктарды оозунан чыгарып туруп, кайра оозуна салып жута турган болсо, аз жана кичине болгондугуна карабастан, же чоң болгондугуна карабастан орозосу бузулуп калат. Түкүрүк же адам шилекейин жутса орозо бузулабы? Жок, албетте тууганым, түкүрүгүн же какырыгын же ооздогу шилекейлерди жутунуп турса, мындан орозо бузулбайт, себеби бул инсандын табигый көрүнүшү. Орозо экендигин билип туруп, даарат алып жатып, дааратка алып жаткан суу алкымынан өтүп кетсе эмне болот? Эгер орозодар адам орозолугу эсинде болуп туруп, даарат алып жатканда оозуна алган суулардан же мурдуна тарткан суулардан кандайдыр бир бөлүк же тамчысы алкымдан өтүп кете турган болсо, анда бул орозосун бузат. Ошол эле учурда бул бир күнүнө бир күн орозо тутуп берүүсү милдет болот. Бул эмне дегендик? Эгер орозо экендигин билип туруп даарат алып атат, кокустан, атайлап эмес, кокустан ал алкымынан оозуна суу алганда суу өтүп кете турган болсо, орозосу ачылып кетет. Бирок орозом ачылып кетти деп ал тамактанбайт. Орозо адамдай болуп, орозонун урматын кылып, кечке чейин орозо кармап коюусу керек. Бул күндүн орозосу орозо эсептелбей калат. Ошондуктан бул күн билбей, байкоосуздуктан болуп калгандыгы үчүн бир күнүнө бир күн гана каза тутуп берет. 60 күн кафара тутпайт бул нерсеге. Орозодо кусуп жиберсе эмне болот? Орозо бузулабы же бузулбайбы? Орозодо эгер адам өзү атайлап кусуп жиберген болсо, колуну салып, же болбосо кандайдыр бир нерсени жыттаган себептүү, кандайдыр сырттагы бир нерсенин жардамы менен куса турган болсо, мындай учурда оозу толо кускан болсо бузулат, аз болгон болсо орозосу бузулбайт. Ал эми табигый жол менен өзүнөн өзү адамдан кускусу ичинен нар жагынан көтөрүлүп келип кусуп жиберсе, аз көбүнө карабастан туруп орозосу бузулбайт.